туруп ат башы тууралуу сүйлөшөлү дедик элек. Эмне дегенде ат башы логистикалык борборду куруу маселеси аябай актуалдуу болуп атат. Аябай эле көп суроолор пайда болду. Коомдо дагы бизге да мына группаларды кошуп коюптур. Анан мына Канат досум өзү экөөбүз Дубайда иштегенбиз, чогуу жашаганбыз. Анан ар кайсы тармакта иштеп, мунун акыркы жумуш тармагы Эмират, Бириккен Араб Эмираттарынын инвестиционный группасынын управлениясынын өкмөткө тиешелүү отделинде иштегенсиң, э? Анан инвестиция боюнча как раз мондай бир логистика билесиздер, эми Араб Эмираты, Рас эль Хейма болобу, Шаржа болобу, Дубай бардыгы мындай логистикалык борбор, хаб деп коет дүйнөлүк масштабта. Эми ошонун эле бир кичинекей бир эмесин ат башка курабыз деп атат. Мына досум Адис ошол жакта 6,5 жыл иштеп келген үчүн ушул кишиден бир сурасак болот деп, анда айтып берип койсоң, кандай болот деп. Саламатсыздарбы, урматтуу Facebook колдонуучулар. Негизи бул ат башыда логистикалык азыр эми торгово логистический центр деп атпайбы? Курулардан баштап ушул проект болот экен, курулат дегенден баштап буну мындай жакындан таанышып көрөйүн деп, буга чейин ошол Араб Эмираттарында СЭЗ боюнча жана ошо инвестиция боюнча иштеп жүргөндүгүм үчүн, ушу тажрыйбам ошого байланышкандыгы үчүн аябай кызык тема болду мен үчүн. Анан эми ойлонуп карадык, мен эми бардык жактарынан алып караганда негизи проекттин өзүн сүйлөшө турган болсок, бул аябай сонун проект. Биз үчүн, Кыргызстан үчүн, өлкөбүз үчүн, экономикасы үчүн жана жергиликтүү калкты иш менен камсыз кылуу боюнча бул негизи проекттин өзү жакшы проект. Эми бул жерде башка суроо болуп турат. Бул проекттин ошол нарынга, ат башыга мен ал жерде мындай байкап көрдүм. Интернеттен карадым, карталардан карадым. Ошол жерге курулуп атканына менде күмөн жаралды да. Биринчи күмөн азыркы мына ошол күмөндү күчөтүп атат барган сайын. Себеби мына расмий өкүлдөрдүн айтып аткан сөздөрү кече эле дагы көрдүм. Пока документтер келе элек, ошолор келсе көрсөтөбүз деп атат. Буга чейин проект башталаардан мурун бир нече жолу жолугушуулар болгон, бир нече келишимдерге кол коюлган, меморандумдарга кол коюлган, протоколдорго кол коюлган. Элди дүрбөтпөстөн, эгерде элдин ишеничин ала алып, ушул жакшы проект болоруна көзүбүз жетет деп далилдей ала турган болсо, анда өкмөт ошол документтердин баардыгын ачыкка чыгарып, кандай шартта иштейт, кандай режимде иштейт, ал жерде эмнелер каралган, алдыңкы пландар бар да, бул деген чоң проект болуп атат. Мисалы, Араб Эмираттарында 40тан ашуун СЭЗдер иштеп атат. Эми СЭЗдердин иштеген принциби баары эле бир деле принципте иштейт да. А бирок өзгөчөлүкү буларда өзгөчө статус болот, өзгөчө мыйзамдын негизинде, жалпы мыйзамдын негизинде эмес. Анан бул деген жабык территория. Эми бул жерде мени күмөн жараткан нерсе эмне? Инвестицияны тартып келүүдө. Мисалы, мен ошол жерде иштеп жүргөндө аябай биз көп жакка чыкчубуз командировкаларга. Инвесторлор менен жолугуп, алар менен сүйлөшүп, алардын максаты эмнени каалайт, ошого жараша мындай пакеттерди түзүп берчүбүз да. Климат. Инвестиционный климатты өзүбүздүн карап туруп, мисалы Араб Эмираттарында билесиздер, бардык нерсе өнүккөн. Логистика жагы аябай өнүккөн, жол тармактары, порт бар, деңиз порту, кеме. Ошентсе дагы биз башка өлкөлөрдүн сунуш кылып аткан сунуштарын изучать этип, алардан да жакшы кылганга аракет кылчубуз да. Шарт түзүп бергенге, чтобы инвесторлорду көбүрөөк алып келиш үчүн. Ошол кезде деле кээ бир инвесторлор башка жака кетип калган учурлар болгон да. Ичибиз ачышып калчу, бирок аракет кылып ушул тармакта көп иштедик. Эми ат башы боюнча кайра өзүбүзгө келсек, инвесторлордун баягы кайсыл бир жерге тигил бул проектке акчасын салаардан мурун алар определенный факторлорду карайт да. Эми ушул жерге карай турган болсок, мен болгону 5 эле факторду айтып берейин. Негизи андайлар көп, майда чүйдөлөрүнө кошулбайын, айтпайын. Негизгилерин санап бере турган болсок,
бул эң негизгиси мамлекеттин саясий стабилдүүлүгүнө карайт. Азыр биздин Кыргызстандын ичинде саясий стабилдүүлүк барбы? Саясий стабилдүүлүк болмок турсун, ал араң турган нерсеге бийлик кайрадан май чачып, балдарды камап, чек арабызды коргоп алалы деген балдарды камап атат. Куугунтуктап атат. Биякта Бишкектеги чыккандарды митинг же болбосо кандайдыр бир өкмөткө бир керектүү бир талаптар, элге керектүү бир талаптар менен чыккан болсо, аларды куугунтуктап атат. Кайрадан бул биздин саясий чөлкөмдү, мындай климатты бузуп атат да. Бул биринчи нерсе. Экинчи нерсе, ошол инвестиция сала турган өлкөнүн коррупциялык деңгээлине карайт. Эми сиздер билесиздер, биздеги коррупция эми аябай эле өркүндөп эле гүлдөп атат. Бала төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин коррупцияда. Роддомдон баштап, анан кийин садик, мектеп, университет, жумуш, тигил, бул өлгөндө дагы ошол жата турган жериңди сатып алып туруп анан жатасың да. Мындай жатканда эми түшүнүп турасыздар. Инвестор ошол жакта дагы карайт. Үчүнчү нерсе, жеке коопсуздук. Инвесторлордун жеке коопсуздугу керек. Бул жерде чет элдик инвестор эмес, биздин кыргыз жигиттер, мен билем, акчасын салгысы келбей атат биздин өлкөгө. Себеби жеке коопсуздук жок. Ошондуктан алар башка бизнестерин, башка өлкөлөрдө сонун өнүктүрүп, ошол жакта иштеп атышат. Эми келсек болот эле дейт, бирок биздин инвестициялык климат ага жооп бербейт. Төртүнчү нерсе, уруксат алуу же болбосо мамлекеттик мекемелерде кызматтардын кыскалыгы, тездиги. Бизде бюрократический цепочка аябай чоң. Мына мисалы мен балама метрик алыш үчүн эле 1 ай чуркадым. Мен кыргыз жаранмын, балам ушул жерде төрөлдү. Соцфонддун бир кичинекей кемчилиги, катасы бар экен, экипин создавать этип коюп, ошонун айынан 1 ай чуркап жүрүп араң алдым. Эми ойлоп коюңуз, чет мамлекеттен келген адам кандайдыр бир өндүрүшкө акчасын салам дей турган болсо, ал жерге аябай көптөгөн документациялар керек, көптөгөн нерселерден өтүш керек. Бюрократиялык цепочка аябай бизде узун. Анан бул жерде оперативдүү иштебесе, инвесторлор качат. Эми бул нерсе бизге белгилүү. Анан 5-чи себеби бизде мисалы ушу ат башына карайлык эмне бар? Ал жерде же темир жол жок, же жакшы өнүктүргөн жол тармагы жок, же порт жок, же аэропорт жок. Анан ошол жерге ошондой болсо дагы ушул мен айтылган факторлордун баарына көзүн жумуп, кайсы бир Кытай келип 280 миң долларын, миллион долларын ошол жерге салууга даяр экен да. Бул мен үчүн аябай чоң эле күмөн жаратат да, баягы адис катары. Эми бул сездин башкаруусун карап көрөлүк. Эгерде биргелешип жумуш кылчу болсок, мына Аскат сен экөөбүз, башкаруу кимдин колунда болот? Башкаруу ким көп акча салганын колунда болот. Акчасы көп болгон. Бул жерде ким акча көп салып атат? Бизге белгилүү. Ошол адамдын айткандары менен, ошол адамдын шарттары менен, ошого ылайыктуу, ошого удобный нерселер менен гана иштелет да. Анан сездин өзү жана мен жогоруда айтып өткөндөй, бул закрытая зона. Бул режимный объект болуп эсептелинет. Жөнөкөй адамдар, бизге окшогон адамдар ал жерге кенен кесир кирип чыга албайт. Кадимки охраналар турат. Анан ичинде канча Кытай жүрөт, канча кыргыз жүрөт, ичинде эмне жумуш болуп атат, аны жөнөкөй адамдар эч кимиси билбейт. Биздин коррупциялашкан өкмөт, коррупциялашкан системаны эске алганда, анын ичинде текшерүү мүмкүн эмес. Атайын органдар бар кирип текшере алат. Бирок эми билебиз, аны кандай жол менен ал жумуштар бүтөрүнчү. Ошондуктан мен бул ат башыга курулуп аткандардын баарын куру сөз эмес, какой-то бир аргументированный жооп берейин деп мен ушул нерсени келдим да. Мындай бир күмөн саналып атпайбы азырчы? Бул кимге кызыкчылык бар? Кытай тарапка көбүнчө же биз тараптан всегда кимдин бирөөнүн интереси болуш керек да, мындай кипиш көтөргөндөн мурунчу. Интерес болмоюнча моундай ызчы көтөрүлмөңүр. Ошо мен да оюм, сен да оюң бөлүп көрсөң, бул бизде балким бир уч, 2-3 эле киши пайдасын көздөп атпай элеби? Мен деле оюм ошондой, 2-3 кишинин кызыкчылыгы менен болуп аткан нерсе болуп деп ойлоп атам. Бул биринчи менден кетип аткан баягы күмөн саноо да. Андан сырткары
азыркы өкмөт мына бүтөөрүнө жакын эле калды. Мурунку документтердин баарына Сапар Исаков кол койгон экен. Ал эми азыр суракта жүрөт, тергөөдө жүрөт. Эртең деле бул өкмөт кеткенде болду. Бул проект калат, бирок өкмөт кетет. Кимден биз жооп алабыз, кандай кылабыз, ал жагы белгисиз. Кийинки күмөн жаратып аткан нерсе менин эми жеке оюм боюнча бул Кытайдын өзүнүн кандайдыр бир планы болуу мүмкүн. Себеби ал байга айтып атпаймынбы? СЭС бул жабык баягындай режимный объект болот да. Закрытая зона. Ал жерге кирип териштире албайсың. Өзүнүн мыйзамдары иштейт. Өздөрүнүн мыйзамдары иштейт. Ал СЭСтин өзгөчө статусу болот. Жалпы мыйзамга баш ийбейт, жалпы мыйзамга каршы келбейт, бирок өзгөчө мыйзам менен иштелет. Анан ал жерде жанагы айткандай ким башкаруучу болсо, ошонун мыйзамы иштейт. Ал өзүнүн керек болсо Кытайларды алып келип, охранага Кытайларды коюшу мүмкүн. Мындай Биз кире албайбыз агачы. Жөнөкөй тил менен айтканда, мына кыска токот эжерин айтканда, бул жактагы 1-2-3 көпөс биздин бизнесмендер Кытайлардын акчасына ошол жерге салдырып, ошол режимный объектти автономия кылып, ошол салган кишиге өткөрүп бере турган эле бир келишим болуп атпай турабы? Мындай жалпысынан айтканда. Ошол нерседен мен чочулап турам да, себеби менин күмөнүм да ошондой болуп атат. Эгерде өткөрүп азыр ачыктан ачык мындай айта албаса дагы мүмкүн барып отуруп, ал жерде элдин кыжырын кайнаткан бир нерсе болушу мүмкүн. Анан биз эмне кылабыз? Биз өзүбүздүн мамлекетибизди, өзүбүздүн элибиздин кызыкчылыгы үчүн ал жерге барып биз дагы териштирүү жүргүзүшүбүз мүмкүн да, жөнөкөй жарандар чыгып. Ал жерде анан ортосунда кээ бирки үчүнчү жактар чыр чыгарышы мүмкүн атайын. Анан эмне кылат? Кытай биздин жарандарды кыйнап атат, ушундай зордук зомбулукка кабылды деген шылтоо менен алар өздөрүнүн армиясын алып келеби, же кандай кылат? Ал жакта ошондой басып алуу коркунучу чоң да бул жерде. Досум, мына рахмат, сен дагы эки жакты көрүп, кичине көзүң жетип, ошону өзүң тажрыйбаңды айтып атасың. Анан мен да кошумча кылып коеюн. Дубайдан кийин мен Кытайга барып, Урумчиде окуп, көп шаарларын Шанхай, Пекин, Вэнчжоу, Иву көп жерлерин кыдыргам. Кытайлар менен бир 12 жыл болуптур өзү жалпысынан соода кылып келаткан. Анан Кытай тилин билгендиктен, анан мына Шинжанда, Урумчиде көп жашагандыктан булардын стратегиясы мага мындай айдай эле көрүнүп турат да. Бул жерде эч бир мындай секрет, мындай сложно эчтекеси жок. Урумчиге келгенде уйгурларды мисалы 60-жылдары аябай интенсивно Урумчи западный территорияны, могу батыш жагын, Шинжанды өнүктүрүү программалары катуу жүргүзүлгөн. Урумчи автономия болгондуктан, өзүнүн мыйзамы болгондуктан булар ошол мыйзамды одоно бузган жерлерде болгон. Мисалы автономияда жергиликтүү калктын саны 60%дан ылдый түшпөш керек. Автономиянын мыйзамы боюнчачы. Ал билтеген автономный областьта. Кытайлар болсо азыр 90%ын түзөт. Мындай Шинжан областынчы. Анан экинчиден келгенде дагы ушундай өздөрүнүн уйгур улутундагы Шинжандык казак улуту, уйгур улуту болобу, ошолордун кызыкчылыгынын эсепке алынмыш болуп келген компаниялар көп болгон. Мисалы темир өндүрүү, мындай металлургия заводдору салынган. Ал жерге бир канча 2-3 жергиликтүү элден акционер кылып киргизген, мисалы. Анан калгандары Кытай өкмөтү салынган. Ошондой эле сүт чыгаруу, ипар азыр эме бияка келип атпайбы? Ошолор деле ошондо башталган негизичи. Анан кийин эле акцияларын кайра выкупать эткен. Мисалы курулуш кылганда дагы совместный курулуштарды көрдүм. Акционерлерге уйгур улутундагы же ошол жерде Дунган улуту болобу, жергиликтүү элге силерге 10% болот, 10 квартира. Тескерисинче силерге 90% болот, 10 квартирасы биздики болот деп салып атышып курулуштарын. Акыры ошол акционерлер өзү түгөнүп калган. Бардыгы ипотекада отурат, бардыгына берген, мисалы 90%ды туугандарына чейин ипотека кылып 50 жылга, 30 жылга берип байлап койгон. Азыр мына ат башыдагы стратегия дагы мындай протоптонный жол менен келатат да, басып өткөн жолдун эле бир үлгүсүн бизге кылып атат. Келди, тажрыйбасы бар. Көрдү, жергиликтүү элден дайыма кызык болгон бир 2-3 содагер чыгат экен. Уйгурларда болобу, кыргыздарда болобу, казакта болобу тартып келет, силерге монча акция болот. Мисалы 50-ге 60-ка мындай детчи. 49 силердики, 51 биздики деп ушундай келишимдер түзөт.
бирок бара бара алардын акциясын да ала баштайт. Адам түбөлүк эмес да. Алар сатат, карыйт. Анан кийин жанына дагы бир ошондой сайлат. Ошондой бир стратегиялык программасы менен келатат Кытайчы. Ачык эле айтып коюш керек. Буну азыр биз айтпасак, кийин тарых алдында биздин келечек муун алдында биз күнөөлүү болобуз. Айтып коюшубуз керек. Бул ошондой стратегия болуп келаткан. Мен өз көзүм менен көп объекттерге баргам. Кайфачу дейт, Урумчиде Гилтейген сездер бар. Ошол жерде деле азыр башында монча уйгур иштейт деп келген. Азыр уйгурдун жити жок ал жерде. Бардыгы эле кытайлашып кеткен. Эми мына ат сөзүң аралжы да, мына ат башынан деле кийинки келечеги ушундай болуп калышы мүмкүн. Бага сен айткан сложный система менен эмес, мындай жеңил эле, оңой эле система менен келиши мүмкүн. Ат башыдагы ошол сез курулган болсо, ошол жерге ким биринчи келип баштайт? Кытайлардын эле компаниялары келип, өздөрүнүн компанияларын куруп, ошол жерден өндүрүштү чыгара баштайт. Болгондо да бул жерде атайын адистер катыша турган производствону коюшу мүмкүн. Андай адистер бизде жок, Кыргызстанда. Мына мамлекеттик органдагылар айтып атат, 95% биздин жарандар, 5% эле кытайлар болот дейт. Бирок ал жерде ушундай кылып коет. Кытайларсыз же болбосо атайын адистиги бар адамдар кылбаса, кыла албай турган компаниялар келет, алар өздөрүнүн шарттарын коет. Айтат, бизде штатта 300 адам боло турган болсо, ошонун жок дегенде 120-130 же жарымы, 150сү Кытай болуш керек, себеби силерде андай адистер жок экен. Антпесек биз бул жерде өндүрүштү кыла албайбыз деген болсо, ошол нерсеге макулдук берилиши мүмкүн. Себеби бул нерсе башында эле жанагы мен айтпадым, өзгөчө статус менен жана өзгөчө мыйзам негизинде иштейт сездерде. Бул капсула ошо мыйзамды жазып атканда эле коюлушу мүмкүн. Ал уже жазылып бүттүбү мүмкүн. Азыр бизге чыгарып айтпайбы, билбей атабыз. Ошолордун баарын карап көрүшүбүз керек. Кандай шартта, кандай режимде, кандай баягы пропорция менен иштейт, Кайсы трудовой кодекс менен иштейт. Эми алардын трудовой кодекси негизи башка сездерде деле өздөрүнүкү болот. Себеби баягы бардык эле көпчүлүк мамлекеттерде бир жумасына 48 сааттан ашык иштегенге болбойт да. Биздин трудовой кодекс менен болсо дагы ошондой болот. Анан бирок сездерде, мисалы ошо Дубайда, Шаржада, Расул Хаймада андай чектөө жок. Ал жерде эгерде жумушчу менен жумуш берүүчүнүн ортосунда кандайдыр бир пикир келишпестик же спорлор болуп калса, трудовой, анда ошол сездин трудовой кодекстин негизинде чечилет да бул нерсе. Ал жерде мүмкүн компенсация төлөп бербеши мүмкүн. Башка мыйзамдарга ылайык баягы кээде вынужденный прогул же тигил бул деген нерселер айынан компенсация төлөнүп берилет да. Могул сездерде Дубайда, Эмираттагы сездерге мисалы миграционный служба кирип, Кытай жарандарын руксатын текшергенге укугу барбы? Мисалы, канча убакытта келди, контракт менен келет да алар. Ооба, конечно. Албетте, эми андайлар негизи аз текшерүүлөр. Себеби ал жерде коррупция жок болбогондугу үчүн андай мындай необходимость жок да. Бирок мал менен кээде болуп турат, баягы рейд болот. Шаржадан Дубайга кетип аткан кээде автобустарды токтотуп бир сырадан текшерип калган учурлар болгон. Арасында баягы срок өтүп кетип, визасы бүтүп кеткен. Анан же болсо мыйзамсыз жол менен кирген, кээ ошо индустар, кытайлар чыгып калган учурлар болгон да. Мен муну эмнеге сурап атам? Ушуну мен да баса белгилеп кетейин. Биздин мыйзамыбыз боюнча мына 2019-жылы жаңы кодекстер кирген, билесиңер, кодекс жоруктар, правонарушений, проступок менен жоруктар кодекси киргенде биздин көптөгөн азыр бюджет биринчиден толбой калды. Эмне дегенде уруксат мурдагы кодекстер боюнча айыптар көп болчу да, 10 000 сом болчу. Азыр болсо 1000 сомго түшүп калды. Эгерде компанияда иштеп аткандар болсо 5000 сом экен бир компанияга. Ал жерде 500 киши иштесе дагы 5000 сом төлөйт. 500 кишиге 5000 эле сом төлөп коет. Же болбосо 5 киши иштесе дагы 5000 сом төлөйт. Мурдагы кодекс боюнча ар бир мурдагы кодекс административный кодекс 390 статья 1-части боюнча
10.000 сом ар бир жарангачы. Эмеде иштейби, компанияда иштебейби 10.000 сом болчу. Турист болобу. Экинчи части боюнча депортация деген берене бар эле. Биздечи депортация кыла алат элек. Механизм бар. Эми азыркы кодекс боюнча о правонарушении 292 боюнча 1000 эле сом бир жаранга. Кытай болобу, башка жаран келсе 1000 сом менен эле гана ограничен. Анан депортация деген сөз жок ал жерде. Демек, бул жерге азыр бизге мондай сезон аркылуу, башка проекттер аркылуу долбоорлор менен келип атпайбы кытайлыктар? Биз келип берге 500 000 кирип кетеби, миллион кирип кетеби, бизде механизм жок. Депортация, выдворение кылгангачы. Бул өтө коркунучтуу. Мына айтып аткан, Канат досум айтып аткан Эмиратта жестко. Мен өзүм иштеп, ай сайын канча деген акча төлөчүп турабы, визабызды узартыш үчүн. Могул эмени алыш үчүн, контракт менен жумушка кириш үчүн өзүң адисиң болушуң керек. 2 жылдык минимум контракт, анын канча налогу бар, пошлинасы бар, ошо менен бир өтө көп акча чыкчу да. 5-6 миң доллар, Ооба. Ошол эмеге кошумча кылып коеюн. Мен өзүм өкмөттүк структурада иштеп аткан адам. Мен визамды жаңылашым керек эле. Бирок Москвага командировкага барардын алдында бизге дагы делегаттар келип калганына байланыштуу 3-4 күнгө кечигип бара турган болдум да. Ошондо 3-4 күн мен баягы визанын срогунан өткөрүп жибердим. Просроченный болду. Аэропортко бардым. Аэропортко барганда кадимкидей эле мен сыяктуу эле ошо өкмөттө иштеген, жөнөкөй жеке компанияда иштеген просроченныйлар болду арабызда. Кадимкидей мыйзамдын негизинде баарыбыз тең, ошол пошлинасын төлөдүк, анан кийин аэропорттон чыгарды бизди. Эми мына бизде кандай биринчиден чек ара маселелерибиз өзү туруксуз болуп аткандан кийин, мисалы чек ара мына Кытай тарапта, ошол эле ат башынын ар жагында Кызыл Суу Ульчат жакта угушум боюнча 180 000 аскер күчү турат. Кытай тарапта моторизованный танковый дивизия турат, 180 000. Биз тарапта болсо 1000дин тегерегинде погранслужба турат. Бул непропорционально мындай айтканда өтө эле кооптуу да чек ара маселе. Эми андан сырткары ички мыйзамыбызга кирип атпай, биздин өлкөнүн ичине кирип ошол жерде биздин мыйзамга өзүбүздүн чабалдыгыбыз болгонун аз келгенсип, өздөрүнүн кодекстери менен иштеп баштаса, биз аларга эчтеке кыла албайт экенбиз да. Механизм жоголуп атат, рычагыбыз жок, контроль кылгангачы. Анан дагы бир эмеси, могул бир сөзгө могул эме жакка буралы. Ат башыны деп атат, мына элдин баары ат башыда тим эле сен да белгилеп кеттиң, ал жерде бир мындай стратегиялык бир ыңгайлуу шарттар деле жок. Жол тууралуу, мындай темир жол деле жок. Эмнеге могул Салымбеков мырза, биздин бизнесменибиз, аябай ошол кулагы көрүнүп калды дегенде, ошол эле могул долбоорду могул Дордойго кыла албайт. Эмне үчүн мына Бишкек СЭЗдин ичинде кылбайт? Ушул бир суроо жаралып атат. Сенин оюң кандай? Ошол мен дагы эң негизги баягы күмөн жараткан нерсе айтпадым башында. Ат башыга, эмне үчүн ат башыга деп. Мен ат башыга дегенде анан баягы спешный вывод чыгарып албайын деп, ошонун баарын изучать этип чыктым да, картаны карадым, ал жерде баягы ошол жергиликтүү кишилер менен сүйлөшүп көрдүм. Ал жерде баягы продукцияны чыгаргандан кийин чоңураак рынокко алып чыга турган эч кандай бир шарт жок. Себеби СЭЗдин өзү бул ички рынокко эч кандай тиешеси жок. Эгерде ички рынокко дагы чыгара турган болуп калчу болсо, анда биздин бюджет жөн эле чоң, аябай чоң зыян тартат да. Элдер бараттан ал жерден бир аз эле баягы салык төлөп, өздөрүнүн продукциясын чыгарып, бияктан сата берет да. Негизи СЭЗдин баары ал жерден чыгарылган продукция башка жака экспортко ылайыкташылган да. Же болбосо баягы чийки продукциялар келет, мисалы чай дейлик, чай ошол боюнча келет дагы, СЭЗдин территориясында упаковкаланып, баары жасалып, мисалы ат башыда жасала турган болсо, Кыргызстанда сделано в Кыргызстане деп бардык эмелерден өтүп, анан кийин сырт жака экспортко кетет да. Менин ошо башында айткан нерсем темир жолго жакын, стратегиялык нерсе да бул. Бардык инвестицияны мында карап алып көрчү болсок, ал көп тараттуу жери да, биз болсо азыр бир кичинекей бир бурчун гана сүйлөшүп атабыз да. Анан бул
мен үчүн дагы аябай чоң коркунуч жаратуучу бир күмөн жаратып аткан нерсе болуп турат бул жерде. Могул Дордой өзү 25 жылдан ашып атат. Канча миңдеген оборот болуп атат. 100 миллиарддан ашып кетиптир мондойчу официальныйчы оборот. Канча деген ушунча салык төлөндү же госпошлина ошол эле контейнерлердин баалары өсүп атат. $300,000 чейин чыгып кетти. Анан эмнеге ошол жерди гүлдөтүп койсо болбоду ушуга чейин. Мен мына Аскар Салымбековго суроо берет элем да, эмнеге ошол киши ошол жерде 25 жылдан бери миллиардер болуп кетти го, мультимиллионерден да миллиардер болуп кетти. Ошол киши ошол жерге логистикалык хаб түзүп туруп, ошол ат башыга 280 миллион ал кишиге мен оюмча көп деле эмес, мындайчы. Башка эме биздин Бабанов же башка бизнесмендерибиз бар, Матраимов дегендерди тартип туруп ошол жерде өнүктүрүп койсо болот эле го. Эгерде ушул өкмөт адамдары менен кандайдыр бир жолугушуп калчу болсок, мына келечекте, мына жакын күндөрү алдыда, мен ошолорго ушундай суроону бергим келип турат да. Макул, ушул СЭЗ курулсун. Бул негизи айттым го, бул жакшы проект биз үчүн, өлкө үчүн. Бирок Кытайлар эмес, өзүбүз Кыргызстан өзүбүз жеке бардык нерсени өзүбүздүн мойнубузга алып, өзүбүздүн кепилдигибиз менен жасайлык. Же болбосо, эгерде ушундай эле кыйын болуп баратсаңар, Кытайдан башка инвестор таап көргүлөчү, ким келет экен ушул жерге, ушундай шарттар менен. Мен жана башында айтып өттүм. 5 эле факторду айтып өттүм. Андай факторлор толтура, инвестор карап отуруп, бүт баарын карайт. Мисалы Кытайдан 2 заводу бар киши медициналык оборудованиялар чыгарат экен. Ал ошонун бирөөсүн ошо биз иштеген жакка которуп келген да. Аны көндүрүш аябай биз үчүн кыйын нерсе болду. Аны менен переговор 3 айдай убакытта жүрдү. Күн сайын келет, кетет, ошентип жерлерди көрөт. Биз баарын даярдап бердик. Ал жерде баардык нерсе, шарттар бар. Суу, жол, электричество, жумушчулар үчүн жашай турган кампус, анан чоң-чоң ангарларды көрсөттүк. Каалаганыңды ал, кайсыл жерге офис кылам десең бул ал деп анан акыры ошондой шарт менен биз көндүрдүк. Өкмөттүн отделы ошого иштеди. Өкмөттүн отделинде ошентип иштедик. Инвестиционный отдел. Бизде эми мына жерге алып келип туруп, билбейм эми жасагандан кийин деле инвестор карайт да. Жанагы факторлорду карайт, биздин саясий стабилдүүлүгүбүздү карайт, коррупция канчалык өнүккөн, канчалык тездик менен чечимдер кабыл алынат, ага керектүү нерселер тез болуп туруш керек. Инвесторлор оперативный иштейт. Расмий эмес маалыматтарга караганда ат башыга курулуп аткан логистикалык борбор жеке частный Кытайдын компаниясы эмес, мамлекет каржылаган тарап долбоор болуп келатат. Кытай өзү деле айтпадыбы? Кытай эл республикасынын бул өтө коркунучтуу да. Өтө коркунучтуу. Биз азыр өзүбүз карызга малынып отурганда мурдубузга чейин карызга батып отурабыз. Дагы бир ушундай бир эмени баштаганы мен оюмча өтө эле аша чапкандык болуп атат да, коопсуздукту. Анан да бир нерсени белгилеп кетейин. Азыр биздин коомдо актуалдуу болуп аткан нерсе мына 8-ден баштап түндөн Казакстанда Масанчы айылында дунгандар менен кагылышуу болду, улуттар арасычы. Кастык жаралып кетти. Бытовой конфликттен эле кастык улуттар аралык өтүп кетти. Анан бизге ошол ксенофобия пайда болду. Мына көрүнүп эле турат, Facebook баракчалардан кээ бир журналисттер деле ошону көтөрүп атат. Дунган улутундагы биздин жарандарга тез караш пайда болду. Эмне дегенде алар Кытайдан келди, кытайча сүйлөйт. Эми Кытай мусулман, бирок Кытайдан келген биздин улут эме ошону бир коомдо бир коркунуч пайда болду. Бунун баардыгы биздин жек көрүү, биздин коомго таасир болуп аткан ушул Кытайдан келип аткан коркунуч, биздин многонациональный көп улуттуу мамлекетибизге чоң коркунуч пайда болот. Эмне дегенде өзүбүздөн издей баштайт экенбиз да. Мисалычы теги тиякты кызыкчылыгына колдоп атат, теги депутат, теги бизнесмен, анан эртең билтеген бир дунган улутун үнөлөп коюшу да мүмкүн да. Ошон үчүн мындан абайлашыбыз керек. Кытай менен иштеп атканда мондай стратегиялык долбоорлорду мондай чоң көлөмдөгү аябай кылдаттык менен карабасак, бул межнациональный Афганистанга да айланып кете турган коркунучу бар. Ошону кандай биздин эмелер түшүнбөгөнү, мындай коркунуч бизге суроо жаралып атат да, эмнеге буну түшүнбөйт? Бир 2-3 киши же 5 кишинин бизнесинин кызыкчылыгынын артынан
ушундай бир долбоорду баштап коюп эртең бир балеге калсак деп. Менин оюмча бул нерсени баардыгы бул жогоруда отургандар билип эле турат, түшүнүп эле турат. Бирок эмнегедир кандайдыр бир жеке кызыкчылыктардын негизинде тили кыскалык болуп атабы же кандайдыр бир башка бир кызыкчылыктар туруп атабы бул жерде. Ошол эми күмөндү жаратып, ошол күмөндү андан сайын күчөтүп аткан нерсе ошол болуп атат, ачык айтпай атат. Баардыгы эле барып, мына өткөндө ат башыда митинг болгондо өкмөт өкүлдөрү барып, ошол жерде мындайча айтканда курук эле сөздөр менен сүйлөнүп келди. Мелис Турганбаев барыптыр, депутаттар барыптыр, вице-премьер-министр өзү барып сүйлөп келди. Бир ынандыра турган бир аргументтүү нерселер жок да. Жок. Же ачыкка чыгарып ошол келишимдерди, документтерди, ушуга чейинки кол коюлган меморандумдардын баарын көрсөтүп элдерге кооптонбогула, мындай болуп атат, биз өзүбүздүн өлкөбүздүн кызыкчылыгын эске алып атабыз, элдин кызыкчылыгын эске алып атабыз деп койсо, элди тынчый турган нерсе да бул. Бул нерсени чыгарбай аткандыгы, андан сырткары жанагы мен айтып аткан именно ошол ат башкага барып алып туруп, биздеги болуп аткан нерселерге карабастан, кайсыл бир Кытай жараны 280 миллион доллар акчасын ошого салам деп ошого макул болуп атканы бул аябай сыйкырдуу нерсе болуп атат да. Мисалы сен 280 миллионуң болсо, мисалы Нигерияга барып туруп сен ал жерде ушундай шартка салат белеңиз? Жок. Эми ар бир адам ойлонуп көрүш керек да. Минимум Дордойго салса болот, ушул эле Сез Бишкекке салса болот. Өзүбүздүн мамлекетке дагы ошону ойлонуп туруп салат да. Мына айтып атпаймынбы, баягы кыргыз жигиттер, мен тааныгандар, башка өлкөлөрдө бизнестерин өнүктүрүп, жакшылап иштеп атышат. Бияка акча салгысы келбейт. Негизи азыр да бир кооптуу маселе биздин чегара маселесин да көтөрдүк Тажикстан мененчи, анан ички чегарабыздагы башаламандык болуп атат. Азыр 500 миңден тегерегинде чет элдик жаран жүрөт. Бишкекте эле 250 миңден тегерегинде жүрөт экен. Расмий 131. Жана мен айткандай, азыр биздин механизмибиз жок болгондуктан эч ким аны көзөмөлгө алып, мондай текшерүү дагы болбой эле жатып турат. 2018ден бери мындай рейд болуп элек. Баарын тизмеге алганганчы. Анан 500 миң мисалы жарым эле мисалы Өзбекстандын жараны экен, бир канчасы Тажикстан, анан Кытайдыкы 150 миң, 200 миңге жетип калды. Ушул коркунуч маселе, мына ички биздин жумушчу орундарын талашуу маселесин козгоп атат. Анан өзүбүздүн продукцияга ички базарыбызды коргой албагандыктан, мындай айтканда жанагы улуттар аралык бир аз эме козголуп атат да, кастык жаралып атат. Буну ошол мамлекет алдын алып, өзүбүздүн биринчи жарандардын укугун коргоп, экинчиден жумуш орундарын коргоп, үчүнчүдөн базарын коргоп берсе, туурабы? Дордойдо иштеп атасыңар. Мурдагыга салыштырмалуу бир топ түштү да. Дордойду байкаштырып эле жүрөм, мындай караштырып. Эми мындай да, баягы ушул инвестиция тармагында иштеген ошо адис катары эле айтайынчы, мындай жөнөкөй баягы Кыргызстаныбыз үчүн күйүп турам. Инвестицияны айта беришет да, биз чет мамлекеттен инвестиция тартышыбыз керек, чет мамлекеттен инвестиция келип атат, тартып атабыз, тигил кылып атабыз, бул кылып атабыз деген. Мен бул жерде инвестициянын кандай десем, бир өзүнчө бир шарты бар да. Сырттан инвестиция издегендин эч кандай пайдасы жок биздин азыркы кезде. Эң биринчи басым бул ички инвестиция. Ички инвестиция эң баалуу болуп эсептелинет. Кайсы өлкөгө барбагыла ички инвестицияга жакшы басым коюлат. Биз дагы ошол инвестиция тармагын биринчи ички инвестициядан башташыбыз керек. Дегеним, өзүбүздүн жарандар үчүн, ишкерлер үчүн инвестициялык климатты жакшынакай кылып шарттарды түзүп берсек, биздегилер сырттагы иштеп жүргөндөр баардыгы келип туруп өзүнүн өлкөсүнө, ушул Кыргызстанда өзүнүн үйүнүн жанында, бала чакасынын маңдайында өзүнүн өлкөсүндө иштегиси келет. Ушул жерде бизнести өнүктүргүсү келет. Анан эң жакшы нерсеси булар биз өзүбүздүн өлкөбүз үчүн күйөт. Ой, мындай кылба, бул жака зыян тийип калат экен, экологиялык зыян алып келет, же тиги мындай десе, алар түшүнүү менен кабыл алып, ал нерсесин өзгөртүшү мүмкүн, ал нерсени зыяндын чыгарбай турган кылып, башка бир өндүрүштү пайда кылышы мүмкүн. Сырткы инвесторлорду эптеп алып келе турган болсок, алардын бир гана максаты бар. Максималдуу пайда алып кетүү. Мүмкүн болсо, бул жака бир дагы тыйын бербей баарын алып кеткиси келет.
экологияны да карабайт, алар экологияны да карабайт, биздин социалдык жакты да карабайт, жаратылышты да карабайт, экономиканы да карабайт, ички коопсуздукту да карабайт, сырткы саясатты, эч нерсени карабайт. Алардын бир гана максаты бул жерден максималдуу гана пайда алып, калган эмне болсо ташталган чыгабы, башка болобу, алып кете берет. Ошондуктан биздин баягы инвестициялык өкмөт Минэкономдун астында инвестициялык агентство бар. Эми ошол жерден кимдер иштеп атат билбейм азыр, мен ачык бир нерсе деп айта албайм. Бирок баягы мен өзүмдүн бир айта турган нерсем да. Колуңардан келсе, өкмөткө ушул суроону көтөрүп чыгып, ички инвестицияга басым койгула. Бул баа жеткис инвестиция. Бардык өлкөлөрдө ошондой. Бардык өлкөлөрдө ички инвесторларды өздөрүнүн жарандарын дайым жогору коет, аларга болгон жакшынакай шарттарды түзүп берет. Андан кийин гана чет элдик башка чоң проекттер боло турган болсо, эгерде биздин жарандардан ашкан болсо, кыла албай калган болсо, ошолорду чет мамлекеттик баягы инвесторлордун арасынан тартып келишет. Рахмат, Канат досубуз Эмиратта 6,5 жыл өкмөт астындагы инвестицияны өнүктүрүү отделинде иштеп келди. Анан өзүнүн пикирлери менен бөлүштү. Рахмат досум. Биз да ошо айтат элек, эми мына Кыргызстан тынч эле болсун, өзүбүздүн адамдык ресурсубузга таяналы, өзүбүздүн күчүбүзгө таяналы, Дордойдогу бизнесмендер болобу, каякта болобу, баары ошо экономиканы жылдырганга аракет кылса болот, туурабы досум? Рахмат. Рахмат сиздерге да.